Assalamu alaikum урматтуу жолдоштор, assalamu alaikum урматтуу туугандар. Мына Москва шаарында эмгектенип жүргөн биздин жолдоштор сиздерге кайрылуу жасайбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Кончек Кыдыршаевич. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Арка айылынын мал базарынан 16 февраль күнү саат 2:03 Орозов Дөөлөтбек, Матраимов Сейитбек, Бурканов Сүйүндүк мал алып кайткан жеринен Кыргызстандын жеринен кырмалып кеткен. Күч органдары күч колдонуп өздөрүнүн аймагына алып кирип кеткен. 21 февраль күнү эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолу алмашуу жолун кабыл алынган, бирок дагы эле чыга элек. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Assalamu alaikum, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМК башчысы Кончек Кыдыршаевич, биз убактылуу эмгектенип жүргөн Москвадагы Кыргызстандын жарандары сиздерге кайрылабыз. Урматтуу президентибиз Баткен чек арасы боюнча көптөгөн азыркы убакта өтө кырдаал күч бойдон калып атат. Кыргызстандын жарандарыны 16 февраль күнү Арка айылындагы мал базардан мыйзамсыз түрдө Тажик погран службасы алып кирип кеткен бойдон яшикпор ушул Кыргызстан аймагына чыгарып бере элек сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок жыйынтык жок. Мен муну эмнени айткым келет, урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Кончек Кыдыршаевич, Баткен чек арасыны чечип алмайынча контрабанда өтүп аткан бир жолдорду жаап, бизден продукта, бензин, свет, суу бардык нерсе бизден кирип атат. Биз ушул рычагды колдонуп, убактылуу токтотуп туруп, чек араны чечип алмайынча ушул нерсени суранат элек, өзүңүздөр көзөмөл болуп, анан ушул сүйлөшүүлөрдү тездетип, ушул Кыргызстандын жарандарыны эч кандай күнөөсү жок Кыргызстандын аймагынан алып кирип кеткен бойдон алып чыга албай атабыз. Ушул нерсени кийлигишип, Кыргыздын жарандарын чыгарып, ошол границадагы элдердин коопсуздугун күчтөндүрүп, анан ушул граница маселесин убактыраак кийлигишип көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Бизди бул жактан ушул маселелер биз кайдыгер карабай, жүрөгүбүз ооруп турган учур сиздерге мажбур кайрылуу жасап атабыз. Алдын ала чоң рахматыбызды айтабыз. Assalamu alaikum, Кыргыз калай калып жактын жана Кыргыз элинин бийлик өкүлдөрү, сиздерге биз Москва жериндеги мигранттардын кайрылуусунун себеби Баткен областындагы кармалган 4 жаранды ошо качан чыгарып берет, ошону бизге так маалымат берип койсоңуздар бизге жакшы болот. Кайрылууларды жасап атабыз, бирок эч кандай бир бизге результат жок болуп атат. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү, мен сиздерге бирден бир кайрылып жатканымдын себеби Баткен областынын губернаторунун замы азаттыкка маалымат бергени боюнча Тажикстанда кармалып турган жарандардын ата-энелери барып жолугуп сүйлөшүп турат, абалдары жакшы деп маалымат берип атасыздар. Бул бири да чындыкка дал келбеген үчүн мен сиздерге кайрылууга туура көрдүм. Бүгүнкү күндө Тажикстанда кармалып турган жарандарыбыз менен эч кандай ата-энелери же байланыша албай атат, же жолуга албай атат. Урматтуу журналисттер, силер да ушул маалымат таратканда туура маалыматты таратып жүрүшүңүздөрдү өтүнөм. Эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолугуп, акимдин деңгээлинде сүйлөшүү болуп, алмашуу чечимине колдор коюлуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин алмашуу иштери алдыга жылбай токтоп турганына байланыштуу биз Москва шаарынан мигранттар кайрылууну туура көрдүк. Ушул Тажикстанда кармалып турган жарандарыбызды эртерээк бошотуп, Кыргызстанга кайтарып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бүгүнкү күндө бир туугандары, ата-энелери канчалык кыжалатта болуп, ыйламсырап, барбаган жери, какпаган эшиги калбады. Ошону өзүңүздөр бир карап, көңүл коюп чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз.